достор, силер менен кайрадан Балапан шоу программасына кош келдиңер. Экранын артында отурган биздин кичинекей досторубузду жакыныраак келгиле деп чакырып кетмекчибиз. Себеби дегенде сиздердин сүйүктүү Балапан шоу көрсөтүүсү старт алды. Бүгүн биздин студиябызга эң таланттуу өнөрлүү бийчи кыздар келген. Анда эмесе Айдана кыздар менен таанышып өтөлү. Кандай дейсиң? Тааныштыра кетели. Өзүңөрдү тааныштыра кетсеңер. Биз Акбата бий тобунун бийчилерибиз. Менин атым Бектурова Жаркынай. Менин атым Шишенкулова Адемин. Менин атым Калининова Аделина. Менин атым Эмирбекова Амина. Кыздар аябай сулуу, татынакай, жакшынакай болуп кийинип келишиптир, Айдана. Кандай бийдин түрлөрүн үйрөнгөнсүңөр? Акбата бий студиясында канча жыл болду бийлеп жүргөнүңөргө? Биз деген көп түрдө бийлерди үйрөнгөнбүз. Мен Акбата бий студиясында бийлеп жүргөнүмө 4-5 жыл болуп калды. Мен Акбата студиясында бийлеп жүргөнүмө 5 жыл болду. Мен бийлеп жүргөнүмө 7 жыл болду. Мен бийлеп жүргөнүмө 4 жыл болду. Айтсаңар кыздар, бул Акбата бий студиясында жеке эле бийди үйрөтөбү же бийдин башка түрлөрү, же спорттун башка түрлөрүнөн дагы билим аласыңарбы? Бийден башка дагы спорттук гимнастика үйрөнөбүз, шпагат, мостик, сальто алгандарды. Айдана кыздар аябай толкунданып атат окшойт. Эмне дегенде таңыбыз жаңы эле атты, андыктан бир жагымдуу музыкалык чыгарма угуп алып, анан көрсөтүүбүздү уланталы. Кандай дейсиң? Кеттик анда.
сонун бийлешти, кыздар. Сонун бийлешти, азаматсыңар. Ушул бийди үйрөнүүдө, эргимеде бир элементтерин үйрөнгөндө кыйынчылык болгон жокпу кыздар? Эргимен үйрөнүп атканда бир жумадай үйрөнгөнбүз, себеби Нооруз фестивалына билегенбиз да. Мындай кыйынчылыктар бар болду, бирок аны жеңдик. Азаматсыңар. Эми алдыда кандай максаттар бар? Иш-чараларга көп катышат экенсиңер, биздин ошобуз чакыргандай. Айдана биздин кыздарыбыздын бул эле Кыргызстанда эмес, чет мамлекетке дагы көп чыгып келишиптир. Ошол туурасында сурап өтпөйлүбү? Силер кайсы өлкөлөргө барып бийлегенсиңер? Биз деген Казакстанга, Алматы шаарына, Ысык көлгө, Турцияга жана Өзбекстанга барып келгенбиз. Жакында силер кайсы өлкөгө барайын деп турасыңар? Бизде чоң жаңыбыз бар, ошону кыргыз элибиз менен бөлүшүп коелук. 2025 жылы июнь айында Ысык көлдөгү эл аралык конкурска барып, гран-при утуп келдик. Шаман бийибиз менен гран-при утуп. Гран-при болсо Индияга жолдомо. Куттуктайбыз кыздар. Анан Аделина айтып кетсеңер, Индияга канчанчы күндө, качан, кайсы айда кеткен туратсыңар? Даярдыктарыңар кандай? Ошол жылы 25 ноябрда Индияга сапар тарткан даярданып жатабыз. Индияга кайсы бий менен барасыңар? Кудайым буйрса, даярдыктар кызуу жүрүп аткан экен. Анда кайсы бий менен барасыңар, Амина? Шаман бий менен барабыз. Анткениктен Ысык көлдөн Шаман бий менен гран-при утуп келдик. Шаман бий жөнүндө кененирээк токтолуп кетсеңер, Айдана сурайлычы. Шаман бий жөнүндө маалыматыңар кандай? Бул Шаман бий кандай бий бул? Мирзада эже мен мурунтан бери эле угуп жүрөм, ошо Шаман бий мурунку кыргыздардын бийи экенчи. Эски бийлердин бири. Эски бийлердин бири экенчи. Туура айтасың. Кыздар, силер ошол жөнүндө маалымат берип кетсеңер? Шаман бийи бул кыргыз элинин тарыхый бийлеринин бири. Ушул бий менен буйрса биз Индияга сапар тартабыз. Бул Шаман бийинде биз жаныбарлардын, мисалы бүркүттүн үнүн турайбыз. Көптөгөн жаныбарларды турайбыз да, үндөрү болот. Жаныбарларды чагылдырабыз. Шаман бий менен жаныбарлардын кандай байланышы бар? Шаман бий жаратылыш менен тыгыз байланышта. Биз ошо жаныбарлардын кыймыл аракеттерин бий аркылуу туурап көргөзүп беребиз. Азаматсыздар. Биздин ушул теле көрүүчүлөрдүн арасында дагы суроолор көп болушу мүмкүн. Эгер кызыгып атканыңыздар болсо, айдананда ошол Шаман бийине кезекти берели.
Кыздар, ушул Индияга барабыз деп толкунданып даярданып атасыңар. Индияга барганда кыргыздын желегин желбиретесиңер сөзсүз түрдө. Анан ошол жака барганда дагы кандай бийдин түрү менен баратасыңар? Бир эле шаман менен эмес, дагы бийлер менен барасыңарбы? Ооба. Дагы кайсы бий менен барган турасыңар? Биз эргиме жана мекин, анан ошол Долбас менен барабыз. Долбас шаман бии кыргыздын добушун, кыргыздын улуттук бийин ошол жерде көрсөтөт деп айтсаңарбы? Анда сиздерге ийгилик каалайлы, Кудайым буйрса, Индияга да барып, көп ийгиликтерди жаратып, ал жакта кыргыздын желегин желбиретип келиңиздер. Кыздар, бийден башка мына Кудай буйрса жакында эле окуу жылы башталды. 1-сентябрда мектебиңер сагынып калсаңар керек, барыңар. Каникулдан келип дегендей. Эми мектепте кандай жаңылыктар болуп атат? Окуу жылы кандай башталды? Ошо туурасында ар бириңер айтып өтсөңөр. Мындай өзгөрүү барбы былтыркыдан быйылкыда мектепте? Ооба, мектепте көп өзгөрүү болду. Класста, мектепте өзүн ремонт жасашыптыр, боешуптур. Анан мен 1-смен болгондо мугалимдер да өзгөрүп, директор, завучтар берип жүрөбүз. Сен кайсы мектепте окуйсуң? Мен 42-нчи мектепте окуйм. Сен мисалы мектептен тышкарыда бийге барасың да. Түштөн мурун окучу элең же түштөн кийин окучу элең, ошол өзгөрүү болдубу, болгон жокпу? Ооба, болду. Себеби мурунку жылы келип баштагандан кийин уже онго барчумун да, 2-смен окучумун мектепте. Азыр болсо 1-смен болуп, саат 3кө барам да. Уйкум келет, эртең менен эрте турам. Түштөн мурун уктап алсың, Ооба, уктап алчумун. Жакшы. Деме, мектепте быйыл 12 класс окуйт дегенди угуп атабыз да. Ошого таң калган жоксуңарбы? Силерге кандай болуп атат ошо? Таң калдык, 12 жыл окуйбузбу депчи, дагы бир класс кошулган турбай деп. Барыбыз ыйлagыс келди, анан айтышты, бул 11 эле класс окуйсуңар, бирок мурункуга караганда кичине кыйыныраак болуп баштайт деп айтышты. Бирок анын баарын жеңгенге күчтүү билим керек, Кудайым буйрса. Аракет. Аделина, кайсы мектепте окуйсуң? 93 орто мектебинде окуйм. Бизде дагы жаңы ремонт жасашыптыр. Эжелер да жаңы эжелер келип башташыптыр. Мурунку жылы кичине сабактары жетпей калчу, мына азыр жакшыраак жетип, эжелер кичине көбүрөөк түшүндүрүп баштады. Ошо. Амина, канчанчы классың? 5. 5-классың, Сенде кандай өзгөрүүлөр бар мектептеги жаңы окуу жылында? Бизге да жаңы мугалимдер, жаңы окуучулар келип, бизде да мектепте ремонт кылыптыр. Эми ушул мектепте бий менен сабакты жетишип алып барып атасыңарбы же жетишпей калган күндөрүңөр болобу? Кызыктуу күндөрдөн айтып бербейсиңерби? Азыркы жылы жетишип атам, бирок мурунку жылы 6-класста 2-смен окучумун да. Анан бийден келип шашып ушуп, кийинип алып, чачымды тараптара албай мектепке жөнөчүмүн. Иши жакын жашачумун да. Анан жетишчүмүн да. Сизчи, сен кандай? Адеми, сен кандай? Жетишесиңби, жетишпейсиңби? Жетишпей Расписание кандай? Бий менен сабакты чогуу алып кете аласыңбы? Жетишпей калган күндөрү болот. Көбүнчө сабактар кыйыныраак болуп калганда жетишпей калган көбүнчөсү. Аделина, сахнага чыккан күндөрү сабактарыңар кандай болуп калат? Же мугалимдериңерден суранып каласыңарбы? Түшүнүү менен кабыл алышабы? Ошо туурасында айтсаңар. Биздин өзүбүздүн эжебиз мени билет да, анан түшүнүү менен кабыл алат. Башка эжелерден араңсырап. Араң келем. Мен эртең менен бийге барып, андан келип, анан сразу мектепке кетем да. Амина? Мен болсо түштө окучумун, анан эртең менен келчүм. Азыр эртең менен окуп, бийге жетишем. Кыздар, силер да башка эмне менен алектенесиңер? Мен мектептен чыгып, дароо эле англис тил кружогуна барам. Кыздар? Мен кружокторго катышпайм, мындай үйдөн эле эме кылам да, кызыгам. Кей-поп бийге, мындай кээ корейский учить этим. Корей тилин үйрөнгүм келет. Мен кружокторго көп барбайм, бирок үйдөн эле мындай билеп, окуп үйрөнүп кетем да. Көбүнчө кей-поп бийге мындай кызыгым бар. Анан жаттагым келип калса, корейс тилин же англис тилин да жаттап калам да. Жакшы. Адеми?
Мен кружокторго ошо мурун барчумун, англис тили менен япон тилине. Азыр болсо убакыт жетпей, анан телефон аркылуу үйрөндүм да, приложение. Телефон аркылуу да үйдөн отуруп эле үйрөнсө болобу, Ооба. Оңой турбайбы анда, убакытты экономдосо болот экен да Айдана. Мен деле кызыгып атам, мен да окусам болобу, үйрөтөсүңөрбү мага дагы? Англис тилин үйрөнүү баарыбызга, бул англис тили дүйнөлүк тил да, ошон үчүн баарыбыз үйрөнүп, ошол тилдин үстүндө иштегенге аракет кылалы. Себеби дегенде, ар бир тилди билген адам, мисалы канча көп тил билсең, ошончо адамсың деген кыргызда жакшы сөз бар да. Ошон үчүн азаматсыңар кыздар. Айдана, сен да үйрөнөсүңбү англис тилин? Ооба, Кудай буйрса барам. Анда досторубузду дагы мына ушундай Ак Бата би студиясынын кыздарындай болуп, биге дагы англис тилин үйрөнгөнгө дагы сабакка жетишкенге мүмкүнчүлүгүн көрдүңөр, сиздерди да ушундай чакырып кетмекчибиз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, достор, бизге бөлүнгөн убакыт этегине келип жетип атат. Ошону менен бирге биздин Ак Бата би студиясына келген конок кыздарыбызга эркин микрофон узаталы. Кана, Жаркынай, сизден баштайлы. Эң биринчи мен ата энеме чоң ыраазычылык билдирем. Себеби бийге алып келди, жаңы формаларды сатып берип, чет өлкөгө учурат. Анан жетекчибизге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Себеби границага алып чыгып, мындай бир жерлерге чыгарып, эме кылганда бизди карап дегендей. Адеме? Мен эң биринчиден ата энеме ыраазычылык билдирмекмин. Анткени алардын уруксаты менен, алардын коштоосунда чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле жетекчибизге чоң рахмат айта кетмекмин. Жана ошондой эле мектептеги директор, мугалимдерге, анткени алар бизге Бий убактысында туура түшүнүү менен уруксат берип, колдоп турушат. түшүнүү менен уруксат берип, бизди жибератышат. Ак Бата би тобунун кыздарынын атынан 7 каналдын эмгек жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Амина? Мен ошондой эле ата энеме рахмат айтам. Анткени алар бизди эле чет өлкөгө жөнөтүп атат, мугалимдериме дагы. Ата энелерибизге ошондой эле ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Мырзада эже, убакыт учкан кош демекчи, бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Туура айтасың. Урматтуу достор, сиздерге жарыя кылып кетели. Эгерде өнөрлүү, таланттуу достор араңыздарда бар болсо, анда биздин Балапан шоу көрсөтүүбүздү мына ушул студиядан сиздерди Айдан экөөбүз тоса алмакчыбыз. Андыктан төмөнкү телефондорго байланышка чыксаңыздар болот. Кайрадан экрандан, эфирден көрүшкөнчө саламатта калгыла достор. Алладан кийинки чеберим, жаната жан жүрөгүм, саңамдын күч кубат демисин, сүрөнсүң тирегим. Калтырбас аязга, ызгарга, таянар тоаскарым. Жанатам жанымда сиз барда, жапжарык